Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз-тажик чек арасында учурда абал туруктуу. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, ыкчам Кырдаал милиция кызматкерлери тарабынан колго алынып, күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Чек арада жайгашкан аймактарда атайын патрулдар уюштурулуп, жергиликтүү бийлик менен милиция органдары элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан 7-8 августтагы Кой Таш окуясы боюнча кылмышка шектелген 14 жаранга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш аягына чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн 11 январь күнү билдирди. Бийликти басып алуу, адам өлтүрүү, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин өлтүрүүгө аракет кылуу, массалык башаламандыкты уюштуруу, адамдарды барымтага алуу жана башка фактылар боюнча 14 адамга шектүү катар маалымат кабар берилип, 7-8 августта Кой Таш окуясы боюнча тергөө иши аягына чыкты жана кылмыш ишинин материалдары менен тааныштыруу процедуралары башталды деп айтылат маалыматта. Ал эми калган шектүүлөргө карата иштин материалдары өзгөчө өндүрүшкө алынып, сотко чейинки тергөө иштери уланууда. Эсиңиздерге сала кетсек, 7 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Анда Атамбаевдин тарапташтары менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда жаңжал чыккан. Атамбаевчилер тарабынан атылган октон УКМКнын 47 жаштагы полковниги Үсөн Ниязбеков каза болгон. Алмазбек Атамбаев атайын операциянын экинчи күнүндө колго түшкөн. Булак Кыргыз Today. Өткөн жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө 28,1 миллион сом жумшалды. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Тышкы карызга дээрлик 14 миллион сом кетсе, ички бересеги 14,1 миллион сом бөлүндү деп айтылат маалыматта. Муну менен катар министрлик мамлекеттик карыз өз убагында жана толук көлөмдө жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Ведомствонун сайтында мамлекеттик карыздын абалы боюнча 30 ноябрга карата гана маалымат берилген. Ага ылайык өлкөнүн мамлекеттик карызы 4 миллиард 503 миллион АКШ долларын түздү. Сом менен эсептегенде 314 миллиард 567 миллион сом. Мамлекеттик карыз бул өлкөнүн Азиялык макулдашуусу же башка карыздык милдеттенмелери боюнча ички жана тышкы карыздын жалпы суммасы. Экс-депутат Камчыбек Ташиев учурда Италиядагы Неаполь шаарында жүргөндүгүн айтып, журналист Болот Темировдун сабалышына тиешеси жоктугун баса белгилеп, өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасына төмөндөгүдөй пост калтырды. Болот Темировдун билдирүүсүн окуп жатам, бир маалда эле мени кошуп жазып салыптыр. Жаман сөздөр менен таң калдым. Болотту токмоктоп кетиптир деп укканымда өтө жалат болуп, тааныш журналисттерден сураштырып, жардам керек бекен деп сурап кайрылганым эсиме түштү. Ошол маалда азыр деле мекенден алыста жүрөм. Эмнеге ал жигит мен жөнүндө жаман калтырган. Мен болсо ал жигит боюнча жакшы тилектерди айтсам деп ойлонуп калдым. Мүмкүн Болотко текст жазып беришип эле окутуп коюшту. Заказ менен эле биздин фамилияларды коштуруп койду го. Ал эми журналистке кол салган кылмышкерлерди таап, мыйзам чегинде жазалоо. Бул Ички иштер министрлиги үчүн дело чести болуш керек. Болотиним эртерээк сакайып кет, сага ийгиликтерди каалаймын. Ушактарга ишенбей, ар бир адамга туура баа берүүнү үйрөнсөң деп ойлоймун. Эске сала кетсек, 9 январда журналист Болот Темировго кол салуу болгон. Ал кечээ 11 январда катуу билдирүү жасап, анда ал өзүнө кол салууга Райым аттууну күнөөлөп, Келдибеков, Төрөбаев, Жумабеков жана Ташиевдин атын атап, аларды андан сөөг ыргытып коёбу деп аңдагандар деп айыптаган. Жемей, ичмей, таламай, тономой деген сапаатты кантип жоготобуз я. Мисалын деле, сабагын деле көрүп атабыз, бирок тыйылбай келет. Жегиштерден айрылмайын, Кыргызстан таза муунду да өстүрө албай төңдөнөт дегеним Каныбек Иманалиев деген инсаныбыз бар. Чыгармачылык жаатында да бир топ жемиштүү иштеп койгон. Бирок чыгармачыл адамдар таза болот деген аныктама Каныбек Капашевичке таптакыр тиешеси жок. Анткени бул мырза Акаев доорунун акырынан жем жеп атып, ашыкча тоюп алган тууралуу айтылып эле келет. Сөздү бултактатпай айтканда, Каныбек Иманалиевдин эркинтөө боюнча бир иштери ачыкка чыга турган болуп калыптыр. Билесиңер да, Борбордун чок ортосунда мамлекеттик деген имаратты жерди Капашевич кантип эбин таап менчиктеп жибергенин. Кызыгы, бул окуяны териштирүү маселеси ачыкталып элге чыгабы же Капашевич соодалашуу жолуна өтөбү? Булак де факто.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салууну тергөө боюнча Ички иштер министрлигинин аракеттерин сынга алды. Депутат бул тууралуу социалдык баракчасына жарыялаган видео кайрылуусунда айткан. Анда Жанарбек Акаев журналисттин сабалышы абдан кабатыр кылганын белгилеп, ага кол салгандарды кармоо боюнча аракеттер байкалбай жатканын билдирген. Чак түштө Темировду сабап кеткен сөкүр кылмышкерлерди кармоо боюнча Ички иштер министрлигинин ишинин чабал жана солгун болуп жатканы бизди кыжырдантып жатат. Анткени Кыргызстанда коррупцияны, адилетсиздикти жазган эч бир журналистке мындай мамиле болбошу керек. Жалгыз мактаган сөз эркиндиги сыяктуу байлыгыбызды баарыбыз сакташыбыз керек. Ички иштер министрлиги баардык күч органдары Болот Темировду сабап кеткендерди жана аларга буйрук бергендерди тез арада табышын талап кылабыз деген Акаев. Мындан тышкары депутат Ош шаарында күч түзүндөрү клуб порталынын журналисттеринин автоунаасынын номери боюнча таап, дароо суракка чакырганын мисал келтирип, ошол эле учурда көзөмөл камералары көп орнотулган Бишкекте Темировго кол салгандарды таппай жатканына таң калганын билдирген. Жанарбек Акаев журналистти сабагандарды жазага тартуу боюнча парламентте да маселе көтөрөрүн кошумчалаган. Факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 12 январда социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутуу экенин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантаарын билдирди. Кылмышка шектүүлөр кармала элек. Буга чейин бул ишти Ички иштер министрлигинин жетекчилиги өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Бул кол салууну бир катар эл аралык уюмдар, медиа коомчулук айыптап, бийликти тезинен чара көрүүгө чакырышты. Президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева журналистке кол салууга өкүнүчүн билдирип, бул кылмыш ишинин бети ачылышы керек экенин айткан. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодырановага карата психологиялык, психиатриялык экспертизанын тыянактары чыкты. Кодыранова өзү билдиргендей, экспертиза экөөнүн тең акыл эстери жайында деп тапкан. Мен бүгүн экспертизанын тыянактары менен тааныштым. Анда биздин акыл эсибиз жайында экени жазылган. Албетте башкача болушун деле күткөн эмеспиз. Кошумчалай турганда эле сөз жок, деди депутат Кодыранова. Эске салсак, өткөн жылдын декабрь айынын ортосунда Карамушкина менен Кодыранова 7-8 августта Кой Ташта болуп өткөн окуялар боюнча кылмыш ишинин алкагында психологиялык, психиатриялык экспертизадан өтүшкөн. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу анын жактоочусу Талайкүл Токтакунова маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында генерал дагы деле аскер прокуратурасына суракка чакырылып жатат. Курсан Асанов дагы деле аскер прокуратурасына суракка чакырылып жатат. Суракта ошол эле маселелер боюнча суроолор берилип жатат. Асановдун аракеттеринде кылмыш курамы жок, ошондуктан тергөөнүн аракети туңгуйка барып такалды окшойт. Айыптоо актысын түзүү үчүн бардык материалдар башкы прокуратурага жаңы жылга чейин эле өткөрүлүп берилиши керек болчу. Жакынкы күндөрү берилиши керек. Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Асанованы да суракка алып жатышат, деди жактоочу. Генералдын жубайы салык төлөнбөгөндүгү үчүн суралууда. Эске салсак, Курсан Асанов 13 августта Ички иштер министринин орун басары кызматынан премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин буйругу менен бошотулган. Буга 7-8 августта Кой Ташта мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө себеп болгон. Сот анын баш коргоо чарасын карап, үй камагына кабыл алган. Булак Марал.